Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай жаңылыктардан кийин биз эфирибизди улантабыз. Жаңыдан уйкудан турган болсоңуздар, кутман таңыңыздар менен чай үстүндө, тамак үстүндө олтурган болсоңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун. Ал эми сапарга кетип аткандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун деп бүгүнкү эфирди улантабыз. Азыр мен бир ыр окугум келип турат. Эх кыргызым ойдончу эски жебе, эна таңдын айтканын эски дебе. Тарыхты сен тарс сатып айткан менен таңдайыңа сайылат эски жебе. Какшап келем доо кетип балдарыңа, каргыш сөзгө кабылып калбагыла. Бурмаладык тилди деп кантип айтам, бабалардын байыркы арбагына деп. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз таң калып жатса керек, булар эмне жөнүндө калды экен деп. Сөзсүз түрдө анткени биздин куту студиябызга бүгүн конок келип олтурат. Ал конок менен тааныштырып өтөлү. Акын Алтынбек Исмаилов. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кандай таңыңыздар менен абдан жакшы. Эн соолуңуз. Өзүңүздү ырыңызды бизден угуп алып аябай кубанычтуу болуп калдыңыз. Таң калып атам, булар кайдан жатты. Биз булурду деген мен 10 классында, 11 классымдан бери билем. Абдан жакшы көргөн чыгармам десем болот. Сиздин талантыңызга таазим. Негизи эле студиябызга келерден мурда мындай таңды кандай тосо алдыңыз? Абдан сонун. Мен күн сайын эрте турам. Канчада? 6:30. Күндө? Күн сайын. Канча саат уктайсыз ошондо? 5-6 саат. Ийгиликтүү кишилер ар дайым жөнгө салган кишилер. Ооба, сөзсүз түрдө. Рызкыны тозуп алган жакшы да. Бүгүн ушул агай негизи эле Агыш түн деген китеп тууралуу сөз кылган турбайбыз. Негизи ушул китептин жаралуу тарыхы туурасында айтып берсеңиз. Былтыр ушул маалда Данек басмасынын жетекчиси мага келип, Нышанбай Иманкулов деген жигит, сиздин Таш күзгү деген китебиңизди чыгарсак, өзүбүздүн эсебибизден элге жайылтсак, сиз бизге уруксат гана бересиз, калганы биздин мойнубузда деди. Ана мен айттым, Таш күзгү 2008-ден баштап ушул жылга чейин 3 жолу кайра басылды. Анан аны 4-чү басылышка мен каршымын. Баягы бир кызын 3 жолу күйөөгө саткан атадай болбой, жаңы китеп чыгаралы. Кандай дейсиңер десем, кубанып кетти. Макул, анда жаңы даярдап бериңиз, биз өзүбүз бардык ишти колго алабыз деди. Анан мен үйгө келип 2 ай мөөнөт сурадым. Ошол 2 жыл аралыгында жазып жүргөн жаңы ырларымды өзүнчө топтодум. Андан сырткары Таш күзгү деген 3 жолу басылган жыйнагымды өзүнчө иргеп алдым. Андан сырткары котормочулук менен шугулданып жүрөм. Ооба. 13-кылымдагы түрк акындары, суфий акындар, даанышмандар Юнус Эмре менен Мевлананын ырларын иргеп алдым. Андан сырткары карап көрсөм, буга чейин чет мамлекеттерде 12 тилде, 12 мамлекетте менин ырларым которулуп, гезит журнал китептерге чыккан экен. Аларды топтодум. Айтор жалпы аталышын Агыш түн деп атап, анан 4кө бөлдүм. Бая 4 бөлмөлүү үйдөй кылыпчы. Биринчи бөлүмүн өзүнчө жолугушу деп атадым. Ага жаңы ырларды киргиздим. Экинчи бөлүмдү Таш күзгү деп атап, мурдагы китептеги ырларды киргиздим. Үчүнчү бөлүмдү Сүйүнүн султандары деп атап, 2 даанышман акындын ырларын киргиздим. Которулгандар да? Мен өзүм которгон. 4-чү бөлүмдө болсо Дүйнө кезген ырлар деп атадым дагы. Алфавиттик ирет менен Адан Яга чейин англис, азербайжан, түрк, казак, өзбек, кытай, якут, башкырт, татар жана башка тилдердеги ырларымды киргиздим дагы. Ошол тигил жигиттерге бердим. Нышанбай мырза анан мына эртең бүрсү күнү чыгат деп атканда кашайып пандемия башталып калды. Китеп эмес, өзүбүз сыртка чыга албай. Анан ал басмаканада кезек күтүп туруп калды. Ошо менен кырдаалга байланыштуу жылып олтуруп, быйыл 2021 жылга калат го деп үмүтүмдү үзүп унутуп деле калыптырмын. Анан кызык жери 2020 жылдын эң акыркы күнү 31 декабрда менин туулган күнүмдө эртең менен Нышанбай сүйүнчүлөп чалып атат. Сизге сюрприз кылдык, туулган күнүңүзгө белек кылдык, китебиңиз чыкты, келип алып кетиңиз деп. Ошентип чыгып калды. Эң сонун туулган күндөрдүн бири болуптур энди, эстен кеткис. Эсте каларда. Ананда бул Агыш түн деген китебибиз дагы ушул пандемия учурунда элге кошулуп, буулугуп, элге чыккысы келип, бизге окшоп сыртка чыккысы келип олтуруп, акыры ушул 31-нде агабыздын туулган күнүндө сизге эле эмес, жалпы кыргыз журтчулугуна ушундай бир сюрприз болгон экен. Эң сонун. Ушул агай котормочулугуңузду да билип атабыз да, ушул негизи анан ушул котормого дагы келечекте дагы ушул ырларды котороюн деген
дагы дүйнөлүк адабияттагы ырлар которойт деген ойлор барбы? Туура, Рамис Рыскулов деген гений акыныбыз бар. Эй. Эч кимге окшобогон, орусча необычный деп коет, кыргызча өзгөчө. Ошонун бир таамай сөздөрү бар да. Котормо май күйүп турат моторго дегенчи. Анын сыңарындай баягы адам өзүнүн чыгармачылыгын арттырыш үчүн, өркүндөтүш үчүн, өзүн өзү өстүрүш үчүн сөзсүз котормого кайрылыш керек. Кыргыздын мыкты классик акындарынын бардыгы, калемгерлеринин бардыгы котормо менен өскөн. Алыкулдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Омар Султановго чейин карай турган болсок, бүт бардыгы котормонун мектебинен такшалган да. Ошондуктан мен биринчиден өзүмдү өзүм өстүрөйүн, өнүктүрөйүн, такшалайын, профессионалдык деңгээлге чыгайын деген максат менен, экинчиден бөлөк тилдеги, бөлөк улуттагы мыкты акындардын чыгармалары менен кыргыз окурмандары таанышсын деген эки максат менен, бир коен менен эки коен аткандай, бир ок менен эки коен аткандай, эки максатты колго алып, ошол студенттик күндөн баштап ушул күнгө чейин котормочулук менен шугулданып келатам. Кудай буйрса улантам. Дүйнөлүк акындар, казак акындары, түрк акындары, өзбек акындары баарын которгонго менин пландарым бар. Буйруса кезекте биз кайсыл ошол дүйнөлүк акындын ырларын буйруса сиздин котормоңуз менен окуп калышыбыз мүмкүн? Ал сыр болсун. Сыр бойду. Негизи сыр көбүнчө кызыктуу болот. Элдин бээри кызып турсун, кимдерди окуйбуз деп. Буйруса урматтуу телекөрүүчүлөр, жакында ушул агабыздын өзүнүн чыгармачылыгынан сырттагы ошол дүйнөлүк адабияттагы мыкты акындардын котормосун сиздер анан биз чогуу окуйбуз деген ниетибиз бар. Анан эки сүйлөм айта кетейин. 2020 жыл абдан жемиштүү, жеңиштүү жыл болду. Котормо боюнча сөз болуп калды. Мен жалаң эле ыр которо бербей, прозага дагы тиш салып көрөйүн, прозадан дагы өзүмдү сынап көрөйүн деп, алгачкы жолу Азербайжан жана түрк тилинен аңгемелерди которуп 1 жыл иштедик. Мына бул Карабах аңгемелери деген өзүнчө жаңы китеп ушул жылдын башында жарыкка чыкты. Мунун түзүүчүсү 2 киши, Азербайжан Республикасынын улуттук мажлиси, бизче айтканда жогорку кеңешчи парламентинин депутаты профессор доктор Ганира Пашаева менен экөөбүз түздүк. Бул китепке жалпы жонунан 13 автордун 14 аңгемеси кирди. Өзүм башында туруп жетектеп, анан өзүбүздүн котормочулар тобун ишке салып, 5 киши Кыргызстандагы бул китепти которуп, даярдап, калыпка салып, биздин Улуу Тоолор басмаканасынан даярдап, станокко кире турган кылып туруп анан биз Бакуга жибердик. Алар ошол жактан өздөрүнүн басмаканасынан жарыкка чыгарышты. Кудай буйрса китеп жолдо, азыр Төө Ашууга жетип калды. Жакын күндөрү келип калат. Өткөндө онлайн бет ачар аземин эл аралык деңгээлде өткөрдүк. Бул Тоолуу Карабахтагы кандуу коогалаң тууралуу жазылган, армяндар менен азербайжандардын согушун чагылдырган, чыныгы жашоодон, турмуштан алынган, качкындар, бозгундар, жакындарынан, балдарынан, ата-энесинен айрылган, үй жайынан айрылган, мекенге куса болуп жашаган адамдардын тагдырын чагылдырган өтө кызыктуу китеп. Бул китеп келгенден өзүнчө кенен кесири сөз кылабыз. Буйруса дагы ушул китеп жөнүндө азамат сен. Анан эми мени кечке эле какылдатып сүйлөтө бербей, үйрө окутпайсың. Ошону айтайын деп аткан ошо кезек биз көрүүчүлөрдү айтып болуш керек. Азыр эми ушул Азамат агайыбыз келиптир, ушул ырларын окутпай эле бул экен эмне эле сүйлөп атат деп атса керек негизичи. Жаңы ырлардан өзүңүз окуп берсеңиз. Албетте биринчи эле ырдан баштайын, биринчи эле беттен баштайын. Кыштын күнү жайды сагынабыз, жайдын күнү кышка баргыбыз келет. Жайлоону сагынсаңар керек. Биринчи эле беттеги биринчи эле жайлоо деген ырдан баштайын. Баарыңар балалыгыңарды эстегилечи. Бүгүн өзү балалыкты көбүрөөк эстей турган күн окшойт, Жайлоо, боз үй, желеде кулун турат, жел жүгүрөт кыр менен куюн туяк, тулкусуна батырып улуу күндү, туш тарапка нур чачат тунук булак. Булут калгып асманда кара нардай, бой тирешет капчыгай карагайлар, жатат жолдо тушалган картаң айгыр, жал куйругун шамалга тарай албай. Көлөкөлөп куу дөбөт ар жактагы,
Kızıl tili salаңдайт кайнап қаны, кемегенин бойында кер маралдай, келин жүрет қазанға нан жапқаны. Ташқа қонған чымчықты чоочун санап, тоо дайрасы булкунуп шоқым салат, көз жүгіртіп узақтан жаш келінге қайра-қайра бір жігіт отын жарат. Балдар онап бетеге көк шеберге, баратышат құлынчақ өсчү жерге, көк жайықта жылқылар ойын салып, көк арчанын көйкөлөт көркі желге. Боз үй жақта қадимки желе тұрған, боз бе тақыр садырбай тебе тулам, сурулақтан талашып еселе қыз, сүзме құйған баштықты еме тулам. Тобыр чақтың түтіні ирелеңдей, тоғы қачат жалым би билегендей, ызаланат ындыны өчкөн бүрө, ыштаватқан чаначы ийге келбей. Қызғалдақ көп таланын көркін ачқан, көпөлөктөр гүл издейт бөртү ачқан, алғыр бүркүт кез-кезде шаңшып қойып, асқа зоону айланат мөңгү басқан. Ырғақ менен ышқындар ырғалышып, ырдайт аба токой суу жылга жыбыт, сулуулукка суктанып жада калса, суур олтурат былк этпей кырга чыгып. Кескелдирик таштардын кычыгына кире качып негедир кысылууда, шамал минип келатат, шамал минип шыралжындын шыбактын жытымына. Жоқ болды деген. Жайлауға барып, ошол жақтан мындай бияқта башта мындай бүт бардығын көріп, тасма болу, қалдық шыққа. Кино көрдүңөр? Кино көрдүк. Чындыгында. Бар. Эми жайлаудан кыштоого айылга түшпөйлү элетке. Дароо эле уланып алып, чуп болсун. Көп сүйлөгүм келбей эле, келип атат мен. Негизи акындар келгенде көп сүйлөтпөй, көбүрөөк окуткула. Келиңиз анда. Эх ошондо дагы балалыгыңарга алып барайын силерди. Бир туугандай көрүп дарак чөптөрдү, бала кезде жактырчуумун көктөмдү. Эх ошондо бүтүн турган кооз дүйнөм эр жеткен соң эмнегедир бөксөрдү. Баары эсте, андагы жаз жаңырган, бай чечекей жааган жамгыр чагылган. Ошондогу аалам азыр менде жок, ойноп жүрүп капылеттен кабылган. Телегейи тегиз ачык асманы, тестиермин анда 6 жаштагы, эшик кагып босогодо турган кез, эң алгачкы өмүр жолдун ак таңы. Жүзүм жаркып, көңүл балкып, күн өтчү, жүрөгүмдө аппак назик гүл өсчү. Көпөлөк кууп чыркап чыксам адырга, көздөрүмдөн эрди ысык күн өпчү. Бадам гүлдөп, кызгалдактар жайнаган, бейиш болчу курчап турган айланам. Сүрөт тартып ташка, сууга, шамалга, сүйлөшчүмүн куштар менен сайраган. Көөдөй түнгө толгон айдан сүт тамып, көшүлчүмүн жылдыздарга суктанып. Жарык кирчү терезеден таң эрте, жаңы саалган уйдун сүтү жыттанып. Күндүр түндүр дүйнө кезип тынбаган, күмүш булак ырдап түшчү жылгадан. Тойбой кечке карай берчүм тамшанып, толкундарды көлдө сүзүп жыргаган. Аккар сүрткөн булуттарга, шамалга, атаганат тоолорду айт ананда. Жашаптырмын көрсө билбей анда мен, жомоктогу өзгөчө бир аралда. Бирок бүгүн жанды сабап тытына, батып батпай балкону бар кутуга. Жүрөм кым-кут башкалаада зар болуп, жамгыр өпкөн топурактын жытына.
о андагы сулуулугу кайыңдын от бийлөөчү очогунда айылдын ошондогу жарым күндүк жашоомо 30 жылды алмашууга кайылмын. Бале, караңыз, не деген керемет, не деген сүрөттүү, не деген ой толгоо, мунун баары каяктан келет болду. Поэзия бул жан дүйнөнүн азыгы дейт. Ансарында негизи ушул Алтынбек байке ушул китеп азыр сатыкка чыгат, Чыкты. 1 январдан баштап. 1 январдан баштап сатыкка чыкты. Бишкек шаарындагы дүкөндөргө чыкты. Белгилүүлөрүн, атактууларын айтсам, Нуска китеп дүкөнүндө бар. Филармониянын жанында, Океандын имаратында жайгашкан Шанс китеп дүкөнүндө бар. Жана ошол Данек басма үйүнүн өзүнүн жеке китепканаларында бар. Башкача айтканда, Токтогул көчөсү менен Калык Акиев көчөсүнүн кесилишинде жаңылбасам Весна деген супермаркет бар. 3-чү кабатында жайгашкан. Ошол жактарга барса, биздин ишкооздор таба алышат. Баасы өтө кымбат эмес, бир шаурманын акчасы. Мына бир шаурма менен бир 5 саат курсак коет. Ал эми могу китеп менен канчалаган көйдөн ой толот, негизи. Агай, ушул сизде ушул социалдык тармактарда дагы акындарга мындай бир таймаштарды өткөрүп турганыңызды билебиз. Ошолор жөнүндө кеп кылсак кандай болот? Ар кандай сүрөттөрдү, ар кандай ырсаптарын коюп, ошого өзүңөрдүн ырыңарды жазгыла, сөзүңөрдү жазгыла, анан мен жеңүүчүлөргө китеп берем деп таймаштарды өткөрүп келем. Бул көбүнчө Instagram баракчасында. Аябай кыргыз эли ыр жандуу, ар бир экинчи киши ыр жазат. Сале жанагы айткандай, бизде пионерден баштап пенсионерге чейин акын дегендей, Байдылда айткандай кыргыздын ити да уйкаштырып үйрөт дегендей. Негизи бизде акындар көп, жамакчылар көп, ишкооздор көп. Ошолор жигерди, орусча айтканда, активдүү катышып атышат. Жеңүүчүлөр китептерди алып кетет. Жалгыз эле өзүмдүн китебим эмес, Залкарлардын Сынган кылыч келкелөңдүү мыкты китептерди мен белекке берип атам. Бали, азаматсыз караңыз сен. Бул да болсо ушул жаштарды китеп окууга үндөө, өнүгүүгө, өсүүгө болгон өбөлгө. Социалдык тармактарда канча саат отурасыз? Катталуучуларыңыз кандай азыр учурда? Менделеев деген химиянын атасы бар го, ошол айткан. Убакыт акчасы мал, жөн эле корото бербесең бардык нерсеге жетет деп. Мен 6 саат уктайм, калган 18 саатты пайдалуу нерселерге жумшаганга аракет кылам. Социалдык тармакта башкаларга окшоп кечке таш көчүк болуп олтурбайм. Керектүү нерселерге гана кирем, китеп окуйм, өзүмдүн ырларымды, өзгө акындын ырларын жарыялайм, конкурстарды уюштурам, поэзия терапия деп пандемия учурунда 1 сааттык түз эфирлерди уюштуруп, Instagram жана Facebook баракчасынан кыргыздын классик акындарынын өмүр баянын, тагдырын, сүйүүсүн, үй бүлөсүн айтып берип, андан сырткары ырларын окуп аттым. Өзүм адабиятчы мугалим болгондуктан баягы студенттерге сабак өткөндөй көрүүчүлөргө дагы сабак өтүп аттым. Сиздин алгачкы поэзия кечеңизге эң биринчи катышуучулардан болуп мен барам. Кудай буйрса. Кудайым буйрса. Мени кошосуңарбы? Жок, сени кошпойбуз. Мен да барайынчы десең. Жаз келсин, баягы жер жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын, күн менен түн теңелсин, жакшы күндөр эленсин дегендей. Балким февраль, балким март, балким апрель, май айларында китеп той же болбосо китептин жентек тоюн ачылышын өткөрөбүз, Кудай буйрса. Азыр ушул бирок азыркы учурда ушул китеп той дегенде жакшы түшүнүп келип, жаштар көбүрөөк китеп окуганга кызыга баштады окшойт. Ооба. Агайлардын айтуусу боюнча. Бир адамдан бир китеп деген долбоордун негизинде азыр жакшы элдер китеп окуп калды. Окуп калышты. Салыштырмалуу мурдага караганда чын эле көп болуп атат. Байдылда Сарнабаевдин жакшы көргөн ыры бар, мен жакшы көргөнчү. Бир үй көрдүм жумгалдан, бир топ үйдүн алды экен, карап эле тургудай кандай уста салды экен, килемге бай, а бирок китеп жактан жарды экен, жайпалакта үй ээси жай сурашып олтурду, кагып силкет балдарын каалашпайт деп окууну, китептери жок болсо килемдерин окуйбу депчи. Азыр үйлөргө барсаңыз китеп жок, эмерек, килем, палас, дүйнө мүлккө идиш аякка толгон, техникага толгон, бирок бир даана китеп дагы таба албайсың да. Ошол өкүнүчтүү. Анан Токтосун Саминовдун 4 сап ыры бар. Айта берсе арман көп, караңгылык каптады, окубаган байлар көп бир менүүдөн башканы деп.
азыр карап турсак Менин үйүндө баштады. менин үйүнө эле окуп калышты да. Биякта эмне тамактар бар экен. Кафелерге барганда китеп окубай калышты. Ошондуктан Кудайга шүгүр акыркы 2 жыл аралыгында ошол мыкты жигиттердин долбоорунун алкагында эл китепке кызыгып калды. Анан дагы бир орусча показуха деген сөз бар. Кыргызча бул көрүнүү деген мактануу деп койсок болот, желөпкө деп койсок болот. Илгери Салижан агайдын үйүнө бир профессор конокко келет дагы мактанат. Менин үйүм тола китеп. Толстойдун томдуктары бар, Достоевскийдин томдуктары бар, Пушкиндин томдуктары бар, анын мунун деп кечке мактана берет. Жакшы деп олтура берет. Бир айтып бир койбой кайра мактана берет. Анан Салижан агай сөзгө куйкум да. Дароо айтат: "Эми ошончо китептин баарын окуганга бир мээ сатып алыш керек экен" депчи. Анын сыңарындай баягы элге мактаныш үчүн, журтка көрсөтүш үчүн жөн эле китеп текчелерге тизип коюп чаң бастырбай, аны окуш да керек. Ал нерсени жөн эле окуп койбой, түшүнүп окуш керек, аш кылып окуш керек. Өзүнө бирдеке жугузуш керек. Ушул китеп жөнүндө бир кыска ыр бар, кандай дейсиңер? Бул убактыбыз бар болсо, котормо бул. Мевлана Желалеттин Руми. Жөн эле койсо, эфирде бүгүн кечке. Кечке агай менен өткөрүлсө жакшы болсо деп атат. Керемет бир. Илим поз менен кайыкчы деп аталат. Бул 13-кылымда жашаган, азыр да актуалдуу. Бир илим поз бой көтөргөн ашкере, бара жатып кайык менен шашкеде. Деги тууган окуп билим алдыңбы деп күтүүсүз кайыкчыга кайрылды. Жоош кайыкчы анда мынтип салмактуу жооп кайтарды сыр жашырбай. Ардактуу, таксыр менин билимим жок чынында, такыр китеп окуапмын ырымга. Мен сени окумушту ан сайын мындай деди: "Мен ачыгын айтайын, өттөй ачуу бул чындыкты эшит бил, өмүрүңдүн теңи текке кетиптир. Кантсин берки намыстанып кичине, кайра чыдап тилин катты тишине. Ал ортодо бороон келип батыштан, аң тар теңтер кылып баарын капыстан, бир заматта укмуш мүшкүл түшүрдү, байкуштардын үрөйлөрүн учурду. Жанын үрөп толкун менен алышкан, жоош кайыкчы бир убакта: "Даанышман, деги сууда билесиңби сүзгөндү?" десе берки: "Жок, билбейм" деп ийменди. Байкуш анда деп кайыкчы жылмайды: "Бүт өмүрүң текке кетет турбайбы?" Ой, Азамат. Кайыкчы деле жөн киши эмес экен негизи. Демек, өмүрү текке кетти, сууга чөгүп өлүп калды. Биз китепти эмне үчүн окуйбуз? Билимди эмне үчүн алабыз? Өзүбүздүн жашообузга, турмушубузга, тагдырыбызга пайдасы тийиш үчүн. Тилекке каршы көп эле китептерди окуйбуз, көп эле билимди алабыз, илим жактайбыз, кандидат, доктор, профессор, академик болобуз. Тилекке каршы ошол жазылган диссертациялар чаң басып, жетим торпоктой болуп, китеп текчелерде турат. Чыныгы жашоодо, турмушта пайдасы тийбеген билимдин эмне кереги бар? Өткөндө бир данышмандын сөзүн окуп калдым эле. Сен бүгүнкү үйрөнгөн нерсеңди бүгүн жасабасаң, анда келечекте жасайм деген иштериң калып депчи. Ушул сөздү азыр агайыбыз деле айтып өтүп кетти окшойт. Агай, негизи элечи китепти эмне үчүн окушубуз керек? Кайра ыр менен жооп берейинби? Кыргыздарда билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы деп эки сап макал менен айтса, ошол эле даанышман Мевлана пил деген бир ыр менен жооп берген. Ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын, саатты карап калдык. Көрсөтөм деп индус пилди далайга, камап салды кап караңгы сарайга. Агын суулар толтургандай кобулду, анам пилге кызыккандар чогулду. Тумшугунан кармап көрүп бирөөсү, түтүк сымал жандык десе пил өзү. Бирөө айтты сылап сыйпап кулагын, бу пил деген желпигич го чырагын. Анда мынтет бут кармаган чукчуңдай, ай койсоңчу жандык экен устундай. Жондон сылап да бирөөсү муңайган, жок, тактыга окшош деди бул айван. Айтор пилдин сыйпалап бүт денесин, ар ким айтты окшоштурган элесин. Аркыл элес пайда кылып талашты, анан алар келише албай тарашты. Бирөө жарым шам жакканда шартышы, болмок эмес мындай талаш тартышы. Вале. Азамат Сеңсон агай негизи ушул акыркы күндөрү ушул акындар менен сүйлөшкөндө ушул ой көбүрөөк келчү болду мага дагычы.
мындай басып жүргөн китепкана деген сөзчү. Ошо басып жүргөн китепканалар көп болсун. Рахмат. Мындай сиздер менен сүйлөшкөндө негизи бир китеп окуганда дагычы мындай бир анчалык түшүнбөйсүң да, бирок айтып бергенде ушундай керемет түшүнөм, угуп эле олтургум келе берет, бирок агай ушул бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калыптыр. Буюрса дагы бир жакшы күндөрдөн жолугалы. Кудай буйрса. Рахмат чакырганыңарга. Анда сизге эркин микрофон берели агайга. Келиңиз, сизге эркин микрофон. Иреттеп жан дүйнөмдү баш аламан, ичиме сүңгүп эшик ачаманан. Өзүмдү таап келем ар кай жерден, өмүрү өзүм менен жашабаган. Өзгөчө кубат берип жашыл аалам, өзүмдү чогултамын чачыраган, күзгүнүн маңдайына олтургузуп, күн сайын ырларымдын чачын алам. Чачырабайлы, жоголбойлу, бүтүн бололу, бир бололу, бекем бололу. Бай, азаматсыз, эң сонун караңызчы. Көп сөздү мындай бир 4 сап ыр менен жеткирип койсо, ал үчүн деле негизи баш керек агай. Ошол алтын башыңыз аман болсун. Дагы да болсо кыргыздын керегине жараган ошол кыргыздар окуп, өзүнө бир руханий азык ала турган китептерди көп жаратып, өзүңүз айткан дүйнөлүк классиктердин дагы китептерин кыргызчага которуп, кыргыз окурмандарынын ушул сүймөнчүлүгүнө айланат деген ниетибиз бар. Биз дагы ошол күндөрдү күтөбүз. Сизге ден соолук. Ал эми урматтуу эле көрүүчүлөр, биз берибизде